Ты куда вообще приехал? К нам теперь просто так не въезжают. Где приглашение? Работодатель есть? Нет? Тогда разворачивайся. 2025 жылдан бери Орусиянын миграция системасы катуу тандоодон өтүп келет. Ал эми 2026 жылдан баштап талаптар ого бетер катаалдашат. Россия Федерациясынын 2026-2030 жылдарга карата мамлекеттик миграция саясатынын концепциясында камтылган расмий саясат. Миграция максаттуу болуп калды. Азыр маанилүүсү кайда учуп баратасың эмес, эмне үчүн жана кандай негизде учуп баратасың. Так максаттын жоктугу кирүүдөн баш тартуунун түздөн-түз себеби болуп саналат. Атайын көзөмөл астында иштөө. Эгерде максат жумушка орношу болсо, анда жумуш берүүчү негизги оюнчу болуп саналат. Документтер, кагаз иштери жана жоопкерчилик. Тийиштүү документтерсиз тобокелдиктер экспоненциалдуу түрдө жогорулайт. 2026 жылы эмне күчөтүлөт? Расмий түрдө жарыяланды. Чет элдик жумушчуну максаттуу түрдө тартууну иштеп чыгуу. Чек арадан өтүүдөн мурун документтерди алдын ала текшерүү. Санариптик башкаруу механизмдерин кеңейтүү. Россияда 1 январдан тарта мигранттардын тил билүүсү тест менен текшериле баштайт. 2026 жылдын 1 январынан тартып мигранттар орус тилин билүү боюнча тесттөөлөөнү жалаң гана компьютер аркылуу жана дистанциялык технологияларды колдонуу менен тапшыра башташат. Бул тууралуу РИА Новости Россиянын билим берүү жана илим министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Учурда бул чараны ишке ашыруу боюнча даярдык иш-чараларды жүргүзүлүүдө. Мында сынак тапшырууну ачык айкын уюштуруу, билимди баалоодо адам факторунун таасирин азайтууга көңүл бурулууда. 2026 жылдын 1 январынан тартып мамлекеттик мекемелер орус тили, чет тили катары Россиянын тарыхы жана Россия мыйзамдарынын негиздери боюнча экзаменди жалаң гана компьютердик жана дистанциялык технологияларды колдонуу менен өткөрүүгө милдеттүү деп айтылат маалыматта. Ошондой эле өзгөртүүлөргө ылайык экзамендик тапшырмалар ай сайын жаңыртылып турат жана мурдагыдай жоопторду ачык булактарга жайгаштыруу токтотулары айтылды. Бүгүнкү күндө экзамен тапшыруу мүмкүнчүлүгү Россия Федерациясынын бардык субъектилеринде жана анын чегинен тышкары жайгашкан 203 пунктта уюштурулган жарыянга көзөмөл жана көз салуу иштерин Рособнадзор жүргүзөт. Текшерүүлөрдүн натыйжасында Москвада геолокация маалыматтарынын жоктугунан улам 139 миңден ашык адам миграциялык каттоодон чыгарылды. Эгерде абоненттин түзмөгүнүн геолокация маалыматтары акыркы мониторингден бери 3 жумушчу күндөн ашык убакыт бою жок болсо, чет элдик жаран каттоодон чыгарылат. Бул эреже бузуу жаран көзөмөлдөнгөн адамдардын реестрине кошулушуна алып келет деп билдиришти башкы башкармалыктын өкүлдөрү. Нарында унаа ташыган трал кулап унаалары коктуга тоголонду. Нарын облусунда жаңы унааларды жүктөп келе жаткан оор жүк ташуучу унаа кырсыктады. Окуя Кызыл Бел ашуусунда орун алып, трал менен келе жаткан унаалар жардан ылдый карай түшүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында үстүңкү кабатындагы унаалар оодарылып, алдыңкы катардагылар калган. Жүк ташуучу унаанын мамлекеттик номуру Кытайдыкы экендиги белгилүү болду. Жеринде жол тескөөчүлөр иш алып барып жаткандыгын көрүүгө болот. Учурда тийиштүү кызматтардан расмий маалымат бериле элек. Коомубузда жаш балдарга, энелерге жана аял кишилерге болгон зордук зомбулуктар көбөйгөндүгү байкалып атат. Жакында эле мына өзүңүздөр жакшы билгендей, ушу Бишкекте мурдагы милиция кызматкеринин мыкаачылыгынын негизинде аял киши, эне, 3 баланын энеси атып өлтүрүлдү. Бул деген биздин укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматкарынын, прокуратура кызматтарынын шалакылыгынын негизинде болду деп айтам. Себеби ошол маркум атып өлтүрүлгөн Жибек деген биздин жараныбызга коргоо карточкасы берилген экен. Демек коргоо карточкасы берилгенден кийин ошол жерде жашаган участковыйлар, ошол жерде иштеген биздин органдын кызматкерлери ошол аялдан кабар алыш керек эле. Кантип корголуп атканын сураш керек эле. Ошол аялдын укугу кордолбой атабы, ошого зомбулук көрсөтүүчү объект эмне менен алектенип атат, кандай жүрүп атат, ушунун бардыгын караш керек эле. Бүгүнкү күндө ушул нерсенин бардыгы каралган эмес. Бул жөн гана колуна коргоо бая карточкасын карматып койгон, ошону менен болду. Ал аял менен эч ким иши болгон эмес.
Ушул маселе боюнча азыр бизде тергөө башкы башкармалыгында тергөө иштери башталды. Укук коргоо органдарынын шалакылыгынын негизинде болгон ушул кылмышты биз аягына чейин тергейбиз. Тергеп, укук коргоо органдарынын дагы жоопкерчилигин карап чыгабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер сиздерге Барс Мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекология, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского. Экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21. Байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү.